Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Algaç Allah Ta'alaga çeksiz maqtalar, çeksiz şükürler olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar olsun. Allah Ta'ala vahidun la şerike leh. Japadan жалғыз, hiçbir şeriki yok zat. La yahtaju ilana, la yahtaju ila şey. Hiçbir nersege de muhtaç emez. Muhtaçsız, kudretli, japadan жалғыз Allah Ta'ala. Hidayet, tuğra jol Allah'ın kolunda. Allah'ım hiçbiribizdi özü razı olgan hidayet yoldan adaştırбасын. Бардыгыбызды Allah'ım özü razı olgan hidayet yolga başlasın. Kaçanга çeyin, kıyamatga çeyin. Kıyamatga çeyin Allah'ım bizi adaştıra görbesin. Özü razı olgan jolga, tuğra joluna bizi daim Allah'ım başlasın. Bizdi Allah'ım hiç kıçan adaştıra görbesin. An Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Umar al-Khattab radıyallahu anhu bayandığın hadiste Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İnnemel a'mal bin niyet. Bizdin amallarımız niyetke jaraşa dep aytты da. Niyetimiz kanday bolsa, bizdin denebizden oşonday amal çıgat da. Kur'an okuyun dedingbi, oşo niyet kılın Kur'an çıgat. Kur'an okuysun da. Oşonduktan erteң менен turganda biz niyetimiz ondaşыбыз керек. Жакшы нерсеге. Намаз, бүгүн жакшылык жасаймын, жолдо көргөндөргө салам айтып, муктаждарга жардам берип, кандай болбосун эртең менен туруп эле жакшы нерсеге ниет кылып, жакшы нерсеге бет алып, жакшы нерсеге көздөшүбүз керек да. Фаман канат хижратуху илаллахи ва расулихи. Кайсы бир адамдын көчүгүсү бир нерсеге жетиш үчүн болсо, фаман канат хижратуху илаллахи ва расулихи. Кимдин көчүгүсү Аллах Таалага болсо, пайгамбардын сүннөтүнө болсо, Аллахтын ыраазылыгын максат кылып, пайгамбар саллаллаху сүннөтүн максат кылып, ой мен ушунча жашадым. Мисалы 15ке чыктыңбы, 20га чыктыңбы, 40, 50, 60га чыктыңбы, ушунча жыл жашадым. Ушунча уктадым, ушунча рахат алдым. Эми болду. Бул дүйнө ушундай экен. Бүгүн барсың, эртең жок экенсиң. Эми ой мен Кудайга кайтайын. Эми жашоомду туура жашайын. Кандай? Аллах Тааланын өкүмүн аткарайын, кантип аткарайын? Пайгамбар көргөзгөндөй аткарайын деп ниет кылсак, мына ушул көчүбүз, ушул кадамыбыз Аллах жана Аллахтын элчиси үчүн экен. Фа хижратуху илаллахи ва расулихи. Ва ман канат хижратуху иля дуnya юсибуха. Кайсы бир адамдын эртең менен турган максаты, көчүүнүн максаты эртең менен турганда эле, так бүгүн базарга барыш керек. Оптомду алып, үстүнө 10 сомдон коюп, 5 сомдон коюп сатыш керек. Дүйнөдө дүйнө бизнеси эртең менен туруп эле дүйнө бизнесин баштаса, анын максаты ошол болот. Илама хаджра илейхи, ошол максатына жетет. Аллах Таала насип кылган болсо ошол максатына жетет. Бирок ал адамга үчүн пайда болбойт дейт да. Бизнеси ишке, Аллах насип кылса бизнеси ишке ашат, акчага ээ болот. Бирок анын бир жакшы пайда болбойт. Эми ошол учурда делечи, ошондой максат болгондо дагы эми мен ошол тапкан акчамды муктаждарга дагы садаканы чыгарайын, бейбечарага жардам берейин деген бир жакшы максат болуп ошондой болсо, ал учурда албетте тапкан акчасында береке болот дейт.